Assalamu alaikum. Менин каналыма катталуучулар, кандайсыздар, көрөрмандар? Сак саламатта турасыздарбы? Бардыңыздар амансыңарбы? Көптөн бери биз көрүшө элекпиз. Мына бүгүн бир кыскача видео ролик чыгарып коеюн дедим. Бүгүн дем алыш күн, бир необычный тамак жасап көрөйүн дедим да. Биринчи жолу жасалат бул тамак. Буга чейин жасап көргөн эмесмин. Бул тамакты жасоо үчүн мындай пияз керек болот. Пиязды турап койдук уже соломка кылып. Вешенки козгарыны керек, баклажан керек, баклажандын кабыгын арчып мындай турап койдум. Болгар калемпири узунунан турап койдум. Помидор бөлүктөргө бөлдүм, жусай жана эң негизгиси бул жерде булгур керек болот. Булгур деген ушундай акчагы бар. Ошондон тамак жасамакчыбыз. Анан ал тамакты жасап, даярдалышын азыр көрөсүздөр. Анан ошол тамактын атын койгонго сиздерден жардам жана комментарий күтөм да. Баш пиязды салып куруп атканыбызга бир 5 мүнөт болуп калды. Мынакей мындай кызыл кыртыш пайда боло баштады, көрдүңүздөр. Мындан ашык куруш керек эмес. Андан кийин биз алгач тууралган баклажаныбызды салабыз. Баклажан бир аз курулуш керек. Баклажанды салып куруп атканыбызга 3-4 мүнөт убакыт өттү. Андан кийин биз алгач жуулуп тазаланып, узунунан туралган мындай вешенки козгарын салмакчыбыз. Кандай тамак болот? Мен үчүн абдан кызык болуп турат. Себеби буга чейин мындай тамак жасаган эмесмин. Бүгүн Globus маркетине барып, эмне тамак жасайм деп, анан ушуга токтолдум да. Жасап көрөйүнчү деп бир эксперимент кылып көрөйүнчү дедим. Азыр бир аз туз себелеп коймокчубуз. Бир аз туз сепкенден кийин жашылчалар өзүнүн ширесин чыгара баштайт. Жана мага эң татымалдардын ичинен жаккан бул кинза татымалы. Абдан жагымдуу жуту бар, мен үчүн абдан жагат да мага. Шуну бир аз кошуп, кайрадан аралаштырып коймокчубуз. Жагымдуу жут чыга баштады. Жашылчалардын курулуп атканына бир 7 мүнөт убакыт болуп калды. Суусу акырынан кете баштады. Эми ошол учурда биз баягы жашылчаларды толугу менен даяр кылбайбыз. Анан биз алгач туралган болгар калемпир, помидор жана жусайды кошмокчубуз. Өңү түсү да өзгөрө түштү. Андан көзгө да жагымдуу. Жыты өзгөчө. Жашылчаларды салгандан кийин курулуп атканына 5 мүнөт убакыт болуп калды. Сарымсак кошмокчубуз. Biraz soya çırpmışız. Biraz koyuyoruz.
Андан соң суу куябыз. Бизде булгурдун өлчөмү мынакей 700 грамм, суу где-то 1 литрге жакын куябыз. Бул жай отто акырындан кайнап быша бериш керек. Ага чейин биз булгурду жууп, тазалап, бир аз сууга жибитип коебуз. Өзүң эле жуп кой. Сууну куюп, суу кайнап чыкканына 5 мүнөт убакыт өттү. Мынакей жашылчалардын баардыгы мына эзилип бышып калган жок, баардыгы формасын сактап калып турат. Ошол учурда биз алгач мынакей булгурду биз жууп, тазалап, мына бир аз жибитип алганбыз. Ошону салмакчыбыз. Эми жай отко коюп 15-20 мүнөткө коюп коймокчубуз. Анда эмесе, урматтуу көрөрмандар, тамагыбыз бышты, мынакей. Азыр даамдап көрөбүз. Сөзсүз түрдө чайдан куюп, эми бир чайдан тамактын даамын көрмөкчүбүз. Мынакей козу карындар өзүнүн формасын сактап бышкан, баклажандар өзүнүн формасын сактап бышыптыр. Мынакей жыты абдан жагымдуу, булгур мынакей жумшак бышып, чачырап да турат мындай. Эми даамын көрмөкчүбүз. Булгур абдан жакшы жумшак бышкан. Даамы абдан сонун. Экран аркылуу тилекке каршы даамын жытын бере албайт экенбиз. Бирок бул тамак мага абдан жакты. Жеңил десек болот. Өтө мындай кызарта куурулуп бышкан нерсе жок жакта. Өтө майлуу эмес, ачуу эмес, эмче айтканда. Даамы козу карындын, жашылчалардын даамындай болуп турат да. Жана сиздерден сураныч, астында видеонун астында комментарийге ушу тамактын атын койгонго жардам берип коюңуздар. Тамагыңыздар даамдуу болсун, сак саламатта калыңыздар.